Salam dostlar, biz Seytek Mektebi'nin жаш журналистleri Madina Cana Muhammed. Bizim mektebimizde kalktırdırının üstünde iş alıp barat. Yakında ile dostluk ayı öttü. Oba, dostlukka arналган iş çaralar kızıktı boldu. Dostlar köpöydü. Dostqa qanday mamile kılığını үйрөндүк. Emese dostluk jönündө mektep içinde suramcılığı жүрgүзмөкчүбүz. Kettik anda. Salamat beyci, dostluk degendi kanday түшүнөсүз? Саламатчылык, достук бул эки адамдын ортосундагы терең бир байланыш деп ойлойм. Эки эле адам болбостон кээде 3-4 адамдар дагы бири-бири менен дос болушу мүмкүн. Анан достук бул бекем болуш керек. Достук бекем болуш үчүн ошол достор бири-бири менен жакшы мамиледе болуш керек. Эч качан жаман сөздөрдү бири-бирине айтпаш керек. Ар дайым бири-бирине жакшы, жагымдуу маанайларды тартуулашы керек. Саламатсызбы? Дос кандай сапаттарга ээ болушу керек? Саламатчылык. Дос өзүңө ишенген, алдаган, кыйын учурда жардам берген. Salam, senin dostun kanday adam? Sen сүрөттөп бере аласыңбы? Benim dostum akıllı, taza, sulu adam. Mağa daima yardım bere, жөпкерчиликтүү adam. Саламатсызбы? Дос көп болуш үчүн кандай адам болуу керек? Salamatçılık, dost köp болуу үчүн адам биринчи адам баласы ата-эненин тилин уккан, адамгерчиликтүү болуп, Залкары жазуучу Чыңгыз Айтматов атабыз айткандай, күн сайын адам болуу керек да. Адам үчүн эң кыйыны бул күн сайын адам болуу да. Адам болсоң, сен адамгерчиликтүү болсоң, калп айтпасаң, мугалим ага эжекелериңдин сөзүн уксаң, ата-энеңдин сөзүн уксаң, тартиптүү бала болсоң, сенин досуң өзүнөн өзү эле сага жакындап дос болуп баштайт. Досуң көбөйүп баштайт. Ооба, чындыгында достук деген кандай сонун сөз? Анткени достук мамилеси жакшылыкка, мээримдүүлүккө үйрөтөт эмеспи? Достукка бекем бололу.